кандарды жеткирип өзүнүн функцияларынын баардыгы толук кандуу иштешине бизге жүрөк себепкер. Ошондуктан сөзсүз түрдө буну корзинага салабыз да. Эң биринчи эле бул бат эмне кылат? Мен азыр силерге бунун курамы мындай деп айтып отурбайм. Неге дегенде сайтта толтура, приложенияда толтура. Бул нерсеге азыр эме кылбайбыз, токтолбойбуз. Негизги функциясы биздин жүрөктүн булчуңдары болот да. Любой эле биздин колу бутубуз иштеш үчүн сөзсүз түрдө булчуңдар аракет кылып, анан кийин биз кыймылдап атабыз. Азыр мен мисалы үчүн колдун булчуңу менен микрофонду кармап атам дегендейчи. Ошондуктан биздин жүрөктүн булчуңу бул миокард болуп эсептелет. Миокард эмне десеңиздерчи, ошол миокардка энергия бере турган нерсе да. Мындайча айтканда, телефондоруңузда зарядкасы төгүлүп калса, зарядкага саясыңар да. Ошол энергияны бере турган ошол миокард булчуңу болуп эсептелет экен. Миокард жакшы иштеш үчүн да. Получается, сиздер могул батты иче турган болсоңуздар, ошол булчуңга дайыма энергия берип турат экен да. Соответственно, энергия бергенде эмне болот? Кан жакшы айланат, жүрөк өзүнүн функциясын дагы деле нары бери болбой, токтоп калбай, бат сокпой, наоборот акырын сокпой, өзүнүн функциясын туура так аткарганы жардам берет экен да. Ошон үчүн бул батты сөзсүз түрдө ичишибиз керек экен да. Андан сырткары кан айланууну жакшыртат. Андан сырткары кан тамырда бизде холестерин деген нерсе бар, билесиздер, бул май. Биз тойго барганда сөзсүз түрдө баардык майларды былчыйып жейбиз, чучуктарды жейбиз, койдун шорпосун ичебиз. Бул баякындай болот да, мен кийинки слайдда деле көрсөтөм. Негизи арык элестетсеңер, арыкка баягы ылай же таштар туруп калганда суу анча жакшы өтпөй калат го. Арыктын да үстү бар. Биздин кан тамырларыбыз тугулук болгондуктан кан айлануу жакшы болбой калганда бизде эмне башталат? Баш айлануу, давление көтөрүү же болбосо адам хуже айта турган болсок, бул инсульт менен инфаркт алып келет да. Ошол холестериндерди, холестериновый бляшкаларды мындайча айтканда эритип жок кылыш үчүн биз ушул батты сөзсүз түрдө ичишибиз керек экен. Ошондо бул получается баардык кан айланууну камсыз кылгандан сырткары биздин жүрөккө энергияны толук кандуу берип, биз жүрөгүбүз нормалдуу согуп, жүрөгүбүз нормалдуу өзүнүн функцияларын толук кандуу аткарыш үчүн керек. Эгер сиз буну иче турган болсоңуздар, бул баягы инсульт, инфаркт деген нерселерди полностью алдын алат да. Эми, конечно, жашыңыздар, например, 35-40 болсо, бир жылда бир жолу ичип коюңуздар. Эгер 50ден ашкан болсо, бир жылда 2-3 жолу сөзсүз түрдө профилактика үчүн, кийин баягы больницага, врачтарга жалдырабаш үчүн азыр ичип коюңуздар. Сунуштан ошон үчүн корзинага мен азыр жашмын десеңиздер, хотя бы ата-энеңиздер бар, ошолорго сөзсүз түрдө бирден алып берип, белек кылыңыздар да, просто баалуулугун берип турупчу. Кийинкиси